канча болбой элем да ургалап жүрүштү. Анан күрөшкө чыгып сүйлөшөбүз деп автобус салып белгисиз тарапка алып кетебиз. Ошондон разборко кылабыз. Жигиттер, менин телефонумду алып келип паркотельге таштап кеткиле. Ал жерде үй бүлөлүк сүрөттөр, апам менен түшкөн акыркы сүрөттөр, видеолор бар эле, мен сактап жүргөм. Ал телефон силерге эч кереги жок. Биздин лидерге болгон мына ушундай зомбулук мамиле бул абдан өкүнүчтүү жана кыжырды кайнатат. Себеби дегенде биздин талабыбыз болгону уурдалган добушубузду кайтаргыла, бизге ишенип берген элдин добушун кайра кайтаргыла деген чакырык менен чыгып, бул шайлоонун жыйынтыгы абдан бурмаланганын, бул шайлоодо асуу системасы аркылуу каалагандай цифралар жазылып ал жерге биздин добуштарыбыз уурдалганын айтып чыкканбыз. Нападение произошло возле парка «Отель». Есть камеры. Молодчики приехали на 3 бусах, их было 70 человек. И если сейчас власть не примет срочный мер и не найдет виновных, мы останемся при своем убеждении, что это спланированная акция. С какой целью? Мы пока еще не можем точно сказать. Возможно, для того, чтобы припугнуть те оппозиционные партии, оппозиционных лидеров, которые выступают против результатов голосования.